Бул Мурманск көчөсүндөгү көмүр базалардын бири. Ашыгып көмүр алгандар деле көрүнбөйт. Бир тонна кара отундун баасы 4700 сом деп бекитилген. Октябрдын 15-леринен баштап антимонополия коюп берген баа менен 4700 сомдон ушул жерден арзан көмүр сатылып атат. Бул компаниянын түзүлгөн себеби баягы көмүргө баанын өсүп кетпеш үчүн коюлган да. Кыргыз көмүрү менен ошондо келишим баада түзүлүп, күз менен ошол элди камсыз кылдык, буюрса жакшы, азыр алчу деле жок. 4700 сомдон көмүр саткан кампалардын саны 7. Аларда 3000 тонна көмүр бар экенин Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан маалымдашты. Демек, кара отундун тартыштыгы жаралбайт, ал эми баасы жогорулабайт. Биздин азыр пресс-службабыз бизге иштеп атат. Интернет сайттарында кандай жерлерде маалымат барын берип атабыз. 4700 сомдон көмүр саттырып атабыз. Көзөмөлдү антимонополия, мэрия, Кыргыз көмүр жумуштары тарабынан жүргүзүлүп турат. Күндүн суукташы менен алуучулардын саны арбаган жок. Анткени көпчүлүк жарандар күзүндө эле керектүү көмүр корун камдап алган. 31 декабрга 1 миллион 300 миң тоннадан ашык көмүр кастык. Азыркы убакта күндүн суук болгонуна байланыштуу бизде көмүр боюнча маселе жок. Убагында азыр 5000 тоннадан 6000 тоннага чейин ошол кара кече кесиминде чыгып жатат. Азыркы убакта көмүр боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Кыргызстан 2023-2024 жылдын күз-кыш мезгилинде 2 миллион 746 миң тонна көмүр керектей турганы айтылган. Анын ичинен 1 миллион 250 миң тоннадайын калк жагат. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.